Assalamu alaikum. Ардагер партиянын азыркы өтүп жаткан курултайынын ардактуу делегаттары, урматтуу такталган, такаланган талапкерлер, санасы санга жетип отурган саяпкерлер, карантинде бардыгыбыз эле камалып жатып, микрофонду сагынып калган окшойбуз. Арине, мен эми Элдардай экономист эмесмин, Элбирадай финансист эмесмин, Жанардай журналист эмесмин, же Садык Досумдай чечен эмесмин, бирок саясатта бечел эмесмин. Мен реформа жөнүндө сүйлөйүн дедим эле, бирок башка жака кете турган окшоп калдым. Азыр өзүм көргөн эле, көнүп калган эле көйгөйдү, мен көргөн көйгөйлөрдү көрбөгөн дөдөйлөр жөнүндө сүйлөйүнчү дедим да. Азыр отурсам бирөө жазып атат. Курултай өтүп жатып аткан маалыматка пост жазыптыр. Силер барганда эмне кыласыңар, максатыңар эмне депчи. Жогорку кеңешке эки түрлүү адамдар эки максат менен барат. Бирөөлөр мандат үчүн барат, бирөөлөр мансап үчүн барат. Мандат деген эмне, мансап деген эмне? Мандат деген бул элдин өкүлү деген көйлүк. Ал төөлүк эмес 5 жылдык. Мансап деген эмне? Мансап деген бул бийликтин өкүлү. Мына ушул мандат менен мансапка апыр-тапыр арты калган капыр деп 44 партия ат салышкан жатат. Келатат бардыгы. Анан азыр эми шайлоо кандай болот? Элдин тандоосу кандай болот? Албетте. Шайлоо кандай болот? Бул жараткандын каалоосуна жараша болот. А бирок элдин тандоосу, элдин каалоосу кандай болот? Эртеңки саясат дал ошол каалоого жараша болот. Эгер бийлик күчкө салам десе, бийлик бурункудай азыр 3 партия менен келе атпайбы? Ошол 3 партияга көз жумуп, оппозициянын башын жылам десе, анда ит эле болдук. Көрүп атасыңар да азыр Беларусиядагы кырдаалды, адилетсиз өткөн шайлоолордун арты эмне болуп атканын. Беларустарды бульбаш дейт, кыргыздарды бейбаш дейт. Биздики алардан да жаман болот, эгер чектен чыгып кетсе. Албетте, ар убакта бизде шайлоолор өтүп өткөн, бирок шайлоолор кандай болгон? Маселен, Акаевдин бийлигин башына эмне juttu эле? Адилетсиз шайлоолор juткан, парламенттик. Бакиев бийлигин башына эмне juttu эле? Адилетсиз парламенттик шайлоолор juткан. Ушу биз тарыхтан сабак ала албай койдук да. Мына азыр дагы бийлик 3 партия менен келатат. 3 партия менен келатат. Баягылар эле келатат. Баягылар эле келатат. Эмне үчүн бизде акыркы 6-чакылыш парламентти ушунчалык деңгээлге жеттик. Бизге ат коюшту да чыныкты. Эмне үчүн батыр банкрот болуп калдык, кадросы капит болуп калды. Же кыргызча айтканда кайтыш болуп кетти. Анткени парламентке жалаң быдан башталгандар бар болгон. Байлар, байманаптар, базаркомдор, банкирлер, бандиттер, уялчактар, анан урушчактар. Мына эмне болдук? Азыр дагы ошондой топ келатат. Мына биз бүгүн Атамекен партиясынын алдыңкы 20 тизмесин көргөндөн кийин, окугандан кийин, анан башка партиялардагы туура бизди туурап, анан алдына пионерлерди, артына пенсионерлерди коюп коюш мүмкүн да. Комсомолдор менен 10-дукту толтуруп, контрабандист коррупционерлер менен 20 менен 30га толтуруп коет да. Бул деген көз боемочулук да. Мен эч убакта ойлоп атпын ушул жаштарга аксакал болуп калам элүүдөн өткөндө деп. Азыркы 20 талапкердин аксакалдарын бири мен болуп калыптыр. Мына ушуну балдар дейт. Мына ушуну партия дейт, мына ушун дейт. Өмүрбек Чиркешевичтин бүгүнкү билдирүүсү баш тартты деген бул баш катты дегенди билдирбейт. Гельмут Коль 16 жыл Германияны башкарды. Анан эки Германияны бириктирип дагы барайын дегенде немисел айтты: Гельмут, биз сени сүйөбүз, биз сени өмүр бою эстеп жүрөбүз, бирок биз сенден чарчагандай болуп жүрөбүз деди эле. Ал акырын баш тартты да. Сиз Өмүрбек Чиркешевич чарчагандыктан баш тарткан жоксуз, сиз байкагандыктан баш тарттыңыз. Сиз башка жолду тапкан жоксуз, сиз башкы жолду таптыңыз. Сиз 30 жылдан бери онтогон кыргыз саясатынын оорусуна вакцина таптыңыз. Siz жаштарды тарттыңыз. Siz жаштарды таптыңыз. Siz Жанарды тарттыңыз. Siz Элвираны тарттыңыз.
жада калса мени да тарттыңыз. Бул сиздин көрөгөчтүгүңүз, бул сиздин көсөмдүгүңүз. Сиз ар убакта бир убак кыргыз саясатында үлгү болуп келгенсиз, бийликке күзгү болуп келгенсиз. Бүгүн дагы ошол үлгүлүк, күзгүлүк сапатыңызды дагы бир жолу. Бул сиз кабыл алган чечим саясий чечим эмес. Бул тарыхый чечим. Мына ушундай керек болчу. Сиз жаштардын жаңы демин таптыңыз. Сиз бүгүнкү тарыхтын талабын таптыңыз. Сиз туннелдин ар жагындагы жарыкты таптыңыз. Сиз мынага окшогон жаштардын бардыгын жаңы багытка салдыңыз. Бул сиздин эрдигиңиз. Буну тарых убагында баалайт. Ал эми шайлоо кандай болот? Албетте шайлоо кадимкидей эле болот. Байлар менен кедейлердин кармашы болот. Чындык менен байлыктын кармашы болот. Пландар менен кландардын кармашы болот. Илгери СССРдин убагында пландар башкарган. Эгемендиктин убагында кландар башкарып атпайбы? Ошол кланды сактап калабыз деген топтор дагы келип атат. Дагы сактап калып, 30 жылдан бери кландардан тажап биттик го. 30 жылдан бери ордубуздан жылган жокпуз. Бир реформалар артык иштеди. Кана? Анан бизде парламенттик башкаруу деп коебуз да, биз бирок парламенттин баш мыйзамда көрсөтүлгөн бир дагы бир нерсени аткарган жокпуз да. Бизде көз боямачылык да. Бизде кыргызча башкарып атпайбы? Бизде кокон хандыгынча башкарып атпайбы? Жана кыз кезинде баары жакшы, жаман алы кайдан чыгат деген талапкер кезинде баары татына кайда, тияк барганда эле ажыдар болуп кетет да. Ошол болуп атпайбы? Азыр дагы туура эле ошол жолго барып атабыз. Бирок бүгүнкү күндө элдин бийликке болгон ишеними эң төмөнкү жерде. Эл эми кечирет деген сөз жаңылыштык. Эл эми кетирет. Биз чыныгы парламенттик башкарууга барыш үчүн мондай жаштар барыш керек. Жана Тилегеним айтты, Жанар айтты. Биз эмнени максат кылып атабыз? Биз элге кызмат кылабыз деп атабыз. Биз мандат үчүн барып атабыз. А тиги башкалар мансап үчүн барып атат. Мансап деген бул жанагы макам, бул бийликтин өкүлү. Мандат деген бул элдин өкүлү. Ошол мансапкорлор көптүгүнөн парламенттин бармак басында калбай банкрот болбоду. Эми ошол эле келатат да. Байлар келатат, байманаптар келатат, акчалуулар келатат. Кадыр калыңдар менен капчы калыңдардын кармашы болот да. Анан кыргыз эли ушуга күбө болот. Азыр президенттик Сооронбай Шариповдун алдында эң тарых алдындагы эбегейсиз мындай экзамен турат. Эртеңки шайлоону ал кантип калыстык менен болот? Ал кишинин дагы чоң жоопкерчилик турат. Эгерде көрмөксөнгө салып койсо, фактыларды сурай берсе, анда ал өз бийлигин жоготуп алышы мүмкүн. Бул шайлоо ачыгын айтыш керек. Тарыхый шайлоо болот. Тарыхый шайлоо болот. Эми ошол жанагы быйылдан куралган алтын чакырыштагылар дагы эле келип атпайбы? Мен таң калам да, чет өлкөгө чыкканда ушу менен барган кесиптештер уялбай эле айтат да, ошо чет өлкөлөргөчү бизде парламенттик башкаруу дейт да. Уялып кетесиң. Уялып кетесиң. Ошондой парламентте бир министрге жөндөп суроо бере албайт. Аялынан телефондун пультүнөн ала албайт. Анан тияк барганда кыйын сүйлөйт да. Бизде парламенттик башкаруу болгон жок да. Биз баш мыйзам боюнча парламент өкмөттү башкарат, өкмөттү көзөмөлдөйт. Өкмөт күчтүү, парламент күчтүү болсо, өкмөт күчтүү болот, өкмөт күчтүү болсо, президент күчтүү, анан мамлекет күчтүү болот. А биз парламент өкмөттү көзөмөлдөдүкпү? Бизди президент аппараты көзөмөлдөп атпайбы? Мына билет олардын барды, отурсуңар да. Парламентти аппарат президент көзөмөлдөйт, өкмөттү завод элдер көзөмөлдөйт. Анан каяктагы парламенттик башкаруу эмесе? Мына ошол системада эмне үчүн Кокон хандыгында кыргыздар өнүп өскөн эмес, эмне үчүн бириге алган эмес? Ал кезде бай манаптар башкарган жерлерде. Азыр деле ушундай бай манаптар, кудагылар, жегжаттар башкарып атпайбы? Ошон үчүн ордубуздан 30 жылдан бери жылалбай атпайбызбы? Мына жылдыра турган, кыла турган жаштар келатат. Мына ушулар барып, анан реформаларды ишке ашырат деген чоң үмүт бар. Мен эмнеге эле жанталаш баратып дейсиңер? Ошолор каптап кетпесин өтө бала бай манаптарын. Алардын дагы эле келатат. Аларда пул көп. Эртең сатып алат. Сатып алгандар сатып жиберет. Сатышпадыбы? Сатышты.
Bir президенттен экинчи президентке качты, андан үчүнчүсүнө качты, төртүнчүсү качты, азыр деле келатат да. Жолборс терисин жамылган батырлар. Эми айта берсе сөз түгөнбөйт. Алдыдагы шайлоодо албандыктар мен эмнеге ишенем? Мен элдин бүгүнкү жаңы демине ишенем. Мен жаштардын бүгүнкү демине ишенем. Булар барганда Кыргыздан Кыргыз мамлекети оңолот деген үмүт болот. Эми биз көрбөдүкпү? Мына жаңы эле айтып кетпедиби? Бизди деле айтып атпайбы, каякта жүрдүңөр депчи. Кыргызда сөз бар да, баш иштебесе буттун шору, башчы иштебесе журттун шору дейт. Бизде өкмөт башчыбыз иштедиби? Салууга кетип калып, андан ары отставкага кетип калбадыбы? А биз деле апыр-тапыр деп каникул кетип калбадыкпы? Эл менен чыштап койбодукпу? Бийлик эмне кылды? Эчтеке кылган жок. Мына бийликтин эл алдындагы жүзү. Анын жакшылыгы анда эмне? Өз элин өлүмгө түртүп коюп, өкмөт отуруп алды ошол жакта. Элге маска кийгиле дейт, а өздөрү болсо 200 киши өкмөт башчы менен коштошуп атат. Мына үлгү, мына күзгү. Калган сөздөрүм кийин агитация учурунда айтайын. Ийгилик каалайм, жеңишке жете турган жолуңар жакын болсун, аша турган ашуңар жапыс болсун.